Калкынын 90% мал чарбачылык менен тиричилик кылган Нарын облусунун Кочкор районунда жыл сайын малдын башы көбөйүүдө. Соңку жылдары аймактагы мал базарга мал жандык батпай, тардык жаратып келет. Анын үстүнө базарда талапка жооп бербейт. Мындан быйыл Ормонхан айылында жаңы мал базардын курулушу башталды. Аны жергиликтүү куруучулар өздөрү куруп жатышат. Сварочный жумуштарын жасап атабыз азырынча. Азыр эштик жаңы эле башталды да. Жаңы баштап биринчи немесин бүтүрүп атабыз. Bir айдын ичинде бүтүп калат го буюрса. Үстү мындай навес болот да. Навес кылабыз. Мурдагы эски мал базардын аянты 3 гектарды түзөт. Эми андан 3 эсе чоң, жалпы аянты 13 гектарды ээлеген жаңы базар салынууда. Ал бүтүп калса сатуучу кардарлар талапка жооп берген жаңы базарда кенен соода жүргүзөт. Дагы бир жакшы саамалык түндүк түштүк альтернативдүү жол ачылса Жалал Абад. Балыкчыдан келген соодагерлер да соода сатык кылса болот. Могу үстү жагы болсо дагы запас кармап атабыз. Анын үстү жагынан да бир 50 сотук жерине калып калган малдарга алыстан келип сата албай өтпөй алгандарга ыңгайлаштырып дагы немелерди салабыз, деги сарайлардычы. Ашканаларын, жата турган жатаканаларын дагы ошолорду ыңгайлаштырып жазайлы деп атабыз. Эми буюрса бул базар жаздын алды менен ачып калат деген үмүттө болуп атабыз. Азыр мына жаңы баштадык. Булар болсо аркалары мал байлама турган жерлер, мамылардын баарын орноттук. Кочкор району күн батышынан Чүй, чыгышынан Ысык көл облусуна жакын болгондуктан бул базар республикалык деңгээлдеги мал базар болот деп ниет кылышууда. Азыр элдин саны көбөйдү. Базардын да кардардын саны да көбөйдү. Бул республикалык деңгээлдеги базар. Мында бул жерге көлдөн, Чүйдөн, акыркы күндөрдө Ош, Жалал Абадтан келип соода кыла башташты. Белгилей кетсек, базар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун президенттин администрациясынын аппараттык кеңешмесинде өлкөнүн бардык аймактарындагы мал базарларды иретке келтирүү боюнча берген тапшырмасынын негизинде салынып жатат. Бул үчүн жергиликтүү бюджеттен 3,5 миллион сом бөлүндү. Ошондой эле административдик аймактык реформанын алкагында Ормонхан айыл өкмөтүнө берилген 10 миллион сом каражатта базардын курулушуна жумшалууда. Эсенбек Сталбек уулу, Ажамал Болот кызы, Нурус Абылаев, жаңылыктар, Кочкор району.